Мамлекеттик чек ара кызматынын кызматтыктары бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай. Бизде негизинен немец овчаркасы, чыгыш Европа овчаркасы, бельгийский овчарка жана лабрадор спаниель өстүрүлөт. Биздин үйрөтүлгөн багыттары бул жерде баңгизатты табуу боюнча, жалтыргыч заттарды табуу боюнча. Сүйүнбек Шамшиев 6 жылдан бери кинология бөлүмүнүн ветеринар дарыгери болуп эмгектенет. Кызматтык ар бир иттердин ден соолугуна кам көрүп, ай сайын ветеринардык текшерүүлөрдөн өткөрүп турат. Даярдалып жаткан иттердин породасына карап, алардын тамагында көзөмөлдөйт. Учурда кинология бөлүмүндө 100дөн ашуун кызматтык ит багылып жатат. Баштайлайбы? Бул жерде наркотикалык заттардын туурагычы опий, героин, каннабис, амфетамин. Азыр биз эми коебуз. Силер кайсы десеңер ошону коюп беребиз. Ушу 4-5 багытта наркотикалык заттарды табат. Азыр биз коелу, азыр эң жайылып аткан неме бул бизде амфетамин. Билесиңер, азыр жаштар машина клубтарда немелерде эң көп колдонулуучу амфетаминдер да. Азыр амфетаминди коет, азыр бекитет. Эми бул дене катарында гана, көрмөзүн катарында болот. Күндөгү инструктор тренировка катары. Молодец, хорошо. Бул наркотикалык затты изилдеп тапкан иттин аты Арчы. 2,5 жашта 4 ай мурун кинологко берилип, азыркы учурда өз милдетин татыктуу аткарып жаткан кези. Арчыны ар бир этаптан өткөрүп, чек ара бекетинде же кандайдыр бир кырдаалдар учурунда окутуудан өткөрүлгөн. Былтыркы жылы кооптуу жагдайларга жеткилип, баңгизаттарды аныктап берген. Башты 3 ай дегенде үйрөтүп бүттүм. Атайын баягындай окуу курсу болот бизде. Ошолордун окуу курсунун жыйынтыгында 3 ай дегенде негизинен даярдап чыктык бул итти. Бул эми азыр атайын даярдык, специальный баягындай наркотикалык заттарды табуу үчүн ошо арнап чыгарылган неме дейт. Иштетилип чыккан ит. Атайын баягындай заданиялар болот. Ар кандай жерлерден, эми ар кандай кырдаалда болот. Ошолордон башка немелерден келишет. Атайын ушундай издеп бериңиздер деп. Ошентип бир жыйынтыгында 2 жолу чыгып көргөм. Кинология бөлүмүндө 5 багыттагы иттер багылат. Атабайсак, наркотикалык заттарды табуу, жардыруучу заттар, эс кубар, кароолчулук жана качкындарды кармоого багытталган иттер бар. Этаптардан даяр болгон кызматтык иттер өлкөнүн бардык чек ара кызматынын өткөрүү пункттарына жиберилет. Асыл тукумдуу иттерди дал ушул жерден аргындаштырып да чыгарышат. Ити жок кинолог келет бул жака. Келгенден кийин 3 күндө тесттен өтөт. Ошол тесттин негизинде кимге кандай ит берилет. Мамилесине карап, жүргөн турганына карап ит берилет, кызматтык ит. Кызматтык ит менен 3 ай бул жерде сбордон өтөт. Мамлекеттик чек араны татыктуу коргоп, кызмат өтөгөн мекен сакчыларына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Өлкө боюнча 4 атайын чек ара өткөрмө жайлары бар. Алардын 12си толук модернизацияланган. Абдумалик Базарбаев, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.